Ушул жылдын 14-сентябрынын таңында Райымбек Жумабаевка таандык болгон жалгыз жаңгак айылындагы турак жайдан өрт чыгып, дубалдан башка эч нерсеси калган эмес. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму турак жайын өзү өрттөп салды деген жүйө менен каражат төлөп берүүдөн баш тарткан. Аргасы курган үй бүлө коомчулуктан жардам сурап, элдин күчү менен турак жайы оңдолууда. Şu жаштар көрүп, неден өткөн кеткен балдар көрүп, дияка жардам беребиз деп şu элдин пайдасы тиди, эл да көрүп, şu борорду, Кудай да борорду, мен элге Кудайдын да бир себепкер болду. Кудай элге мындай имандуулук берди. Рамкалары бардыгы эле бар, коюп жанында şu мени эткиз керек да, уста кытырларын алып şu калгандары Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Өкмөт бербесе да элдер берди да. Бул үйдө Жумабаев жубайы жана небереси менен жашап келет. Турак жайсыз калган үй бүлө бир нече ай боз үйдө баш калкылоого аргасыз болду. Эми болсо кыйынчылыктар бир аз да болсо артта калып, үйүнүн 2 бөлмөсү оңдолгонуна кубанып турушат. Шунчалык бүтүп калганына ыраазымын, шунчалык ыраазымын. Мындай эмес эле эптеп эле жашачубуз биз. Ошо мына печкелерди мынантип, мынандайды өмүрүмдө көргөн эмесмин мен мындайды. Ушуларды ошо балдардын эмеси менен бүтүрүп берди, жакшына кылып мынаке. Кудайга шүгүр. Эми жаз чыкса калгандарын эптеп кичине колубуздан келишинче дагы мынчалык болбосо дагы бүтүрүшкө аракет кылабыз ушу. Турак жайсыз калган үй бүлөгө жардам берүүнү Айылдаш Акылбек Орозов темилгилеген. Ал жердешинин боз үйдө жашап жатканын социалдык тармактар аркылуу билип, мекендештерди жардам колун сунууга үндөгөн. 2 күндө жаап бүттү толук. Ушул жергиликтүү жаштарга, аксакалдарга ыраазычылык билдирип кетишим керек. Анан ушу жеке ишкер Кайрат Макамбаев, дагы бир Кайрат Түгөлбаев деген спортсмен балабыз бар. Ошолор кол сунуп, негизгиси алыста турса дагы мигранттар Москвадан жакшы жардам кылышты. Алар Казакстандан дегеле көп жардамдар келди. Ошо аба ырайынын суук болуп кеткенине байланыштуу сырткы, анан ички 2 комнатасы бар. Буйруса ал жагына дагы азыраак акча каралган. Эми жаз боло турган болсо, ошо күн жылымдап буйруса ошол калган жактарын бүтүрүп беребиз деген жакшы ниеттерибиз бар. Эске салсак, Райымбек Жумабаевдин үйү 2020-жылдын 14-сентябрында өрттөнгөн. Жумабаев өзү жашаган жалгыз жаңгак айылындагы мектепте кароол болуп иштейт. Ал турак жайын 2018-жылы камсыздандырган. Анткени менен мамлекеттик камсыздандыруу уюму өрт кырсыгы бир учурда 2 бөлмөдөн чыкканын, башкача айтканда, атайын өрттөлгөн деген тыянак менен каражат төлөп берүүдөн баш тарткан болчу. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.